Урматтуу мекендештер, мен азыр Американын эмесинен чыктым, элчилигине. Чүнкү биздин кыймылга куугунтук болуп атат. Байын огонго да жазгам. Бул 2 мартта болгон окуя боюнча айтайын. Аякта провокаторлор атайлап провокация уюштурду. Саат 18:06 болуп калган. Тоңдон келген аты Рустам деген бала баштады мунучу. Ал интернетте деле жүрөт видеосу. Анан кыргыз элин билип койгула, мен азыр ГКМБга бартам, допрос бергенеч суракка. Анан ошо жактан эмне суроолору бар көрөбүз да дагы. Просто кыргыз элин билсин, бул провокацияны атайлап уюштурган бир топ. Кайсы топ экен ошо тергөө органдары акыйкат тергесин. Мен болгон ошол ата, мама, сарсануу болбо, баары жакшы болот. Атыр, балдарым, Наиля кызым, каражаным, сарсануу болбогула, баары жакшы болот. Бегуска, Аселе жеңе айтып кой. Кудайдын жазганын көрөбүз да эмне кылабыз. Кудай таалам биз тарапта, биз акыйкатты, чындыкты сүйлөдүк. Биз бийлик талашкана барган эмеспиз. Биз Садыр Жапаровду талашып бардык аяка. Мыйзамдуулук орносун, кыргыздар тентигени токтосун, тети мөңгүлөр талкаланганы токтосун деген талаптар менен барганбыз. Анан эми кыргыз элим өзүң акыйкат калыс көрүп турасың баарысын. Бул кыймылды билесиздер, элдик кыймыл болгон, элдик кыймыл менен түзүлгөн демилге. Мунун эч кандай артында кишилер жок. Буга келген кишилер бүт өз ыктыяры менен келген. Эч ким муну атайлап уюштурган жок бул ишти. Эми уюштур тобу болгон, ал жанагы балдары чогултуп, тияк болгон. Ансыз болбойт да.